Кастекор Хаджент деген мына ушу залдын бул дубалы Кыргызстан болсо, ошо аркы дубалга жетпестен Тажикстан границасында турабыз. Өтө татаал акыбалда. Мына чындыкта албетте бардык жетекчилерибиз барып көрүп келген. Мен бирок ошону бир аз курчутуп, бир аз заострять этип айткым келет. Рахмат, камкоруп атабыз, коопсуздук башка маселелери, миң рахмат. Бирок биздин балдарга, биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойда бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочуп койгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Эл, урматтуулар. Мен дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бурайын деймин. Азыр ошончо кам көргөндүгүнө биз ыраазылыкты айтып шүгүр кылышыбыз керек. Бирок Алла Пугачеванын ырда айтмакчы, этого мало болуп атат. Этого мало болуп атат. Эмнеге дегенде биздин элге эртеңги тынчтык мындан ары Кудай кааласа президент мындан ары бир да ок атылбастан тынчтык боло турган күндөрдү иштеп атабыз дегениге элге эртеге ишенч бериш болуп атат. Ошондо гана Баткен Лейлектен болгон миграция токтоп, мына Чүй бул аймак бүт ал жактан миграция эл айылдар бош калып калса чегара кандай болот? Мына ушул маселеге мен көңүлдү бурмакчымын. Эми арызданып гана отурбастан бир-эки сунуштар менен дагы келдик. Ошону мен айтып кетейин сиздерге, урматтуулар. Биринчи сунушубуз, ошол жерден миграцияны токтотуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жалдырап эле жардамды күтүп отурган эл эмес Баткен Лейлек. Мисалы, ошол эле биздин дарыяларыбыздын мүмкүнчүлүктөрү, көлдөрүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү. Мана карасаңыздар, Саркент деген, ал жакта Айкөл деген, Козу Баглан деген дарыяларыбыздан эгер канал артылып суу сактагычтар курулса, 10 000 гектар жер өздөштүрүлүп, 1000 адам миграция токтоп ошол жерде жашап калат. Чүй бардыгыбыздын чүйүбүз, бардыгыбыздын үйүбүз деген адамга рахмат. Бирок Кыргызстан, Лейлек, Баткен бардыгыбыздын үйүбүз болуш керек. Ушуга мен чакырам. Экинчи бир маселе. Мына миграциянын токтобой жатышынын дагы бир себеби жаштар, аялдар, жумушсуздук маселеси. Россиядагы миграцияда жүргөндөрдүн 60-70% Баткен Лейлектин эли болуп эсептелет. Мына ошол үчүн биз карап көрдүк. Ал жерде кварц, кум, цемент, сырье, гипс, нефть, башка кен байлыктарга толтура. Ошолорду кайра иштетүүчү ишканалардын ачылышы болсо дейм.